içinde бактылуу болуп бирге жүргөн күндөр эсимде. Сен мени таштадың жүрөгүмдү жа. Каршы болушкан. Эми бул эркекчикке жатпайт го депчи. Ыраазымын аларга. Мени мындай көп жылдан бери колдоп келгенде, ушундай деңгээлге чейин жеткениме. Жаңыдан ачылган топтордун бири, жаңы группа, жаңы дем. Мен оюмча бул инсандарды азыркы учурда балким телеканалдардан же YouTube тармактан көрбөсөңүздөр керек, бирок бүгүнкү күндө бизде эксклюзивдүү меймандарыбыз бар. Экранга жакына келиңиздер, добушун бийигире алып көтөрүңүздөр дагы биз тааныштырууга даярбыз. Бизде Дайра группасы жана биздин меймандарыбыз келди. Жаш жигиттер, жаңы топ Азико, Дени, Айтин жана Шерли. Туура айттымбы бардыгы? Эми чыныгы аттарына кызыккандар болсо керек, эми чын эле ошондой эле Дени деген Дени атыңыздар дегендер. Чындыгында ошондой беле. Кызыккандар бар? Көп эле сурап калышат, эмне үчүн Дени кыргызча эле ат койбойсуңарбы деп. Анан өзүмдүн атым Саид да. Саид узак болуп кетет, анан Дени деп жандай кыскача эле кылып, чет өлкөдөгү адамдар дагы кичине жеңилирээк болсун деп Дени деп койгонбуз. Дени деп, а негизи өзүңөрдүн атыңарга бирок эч бир уюкаштык жок да? Жок, уюкаштык жок. Негизи көргөнүзгө кубанычтабыз, жана биринчи эле суроо, мынакей группа азыркы учурда көп жерге чыга элек. Бүгүнкү күндө бизге мынакей меймандарыбыз биринчи жолу келип атат. Группа качан түптөлдү? Бир ай болдубу? Качан, кандай жылыштар бар? Мен айтып кетейин, менин аты жөнүм Азиз Сүйгүнбаев болот. Группада атым Азико. Негизи ушул группаны түзгөн киши мен болом. Группа ушул жылдын мартында түзүлгөн. Ал убакта группада 5 киши болчу. Да бөлөк балдар бар болчу. Ал балдар стажировкада жүрүп, стажировкадан кийинки ушул жигиттер тандалып алынды биздечи. Анан кандай десем, мартта биз дебют алганбыз. Мартта дебют алып жумуш иштен башталды деп атканда өзүңүздөр билгендей пандемия болуп кетти. Пандемиядан кийин биз бардыгыбыз баягы үй жайларыбызга кетип калдык. Кээ бирлер бар, заграница жашаган балдар да бар арабызда. Ошондуктан кайра чогулуп, азыртан кайра дайын баштадык. Ошо сиз айткандай эле көп кишилер биз жөнүндө билбейт. Азыр ушул акырындан сиздердин эфириңерден тушоо кесип келип атабыз десек болот биринчиден. Эми группадагы жигиттер тууралуу баарына кызыгат болуш керек. Мисалы Азикодон эле баштаганда кайсы жактын кулуну болосуңар? Бири-бирден кайсы жактан окудуңуздар эле? Мен өзү түйүм эмеден болуп кетет, Жалал абадтан болуп кетет. Жалал абадтан, бирок туулуп өскөн жерим бул Бишкек, Сокулук районунан болом. Ошол жакта туулуп өскөм. Сиздики? Мен Кара Балатан айылында өскөм, Кумарк айылында. Анан ошол жактан 9га чейин окуп, 9дан кийин 11ге чейин заочный кылып, Кара Балатада жүрүп, анан Бишкекке келип, ушинтип группада ырдап калдыңыздар. Ырдап калдым группада. Мен Бишкекте эле төрөлгөм, Бишкекте эле окуп, 9-класстан кийин окуп жатам. Азыркы учурда барыңыздар мектепте окуйсуздар? Жок. Бүткөндөр да бар. Бүткөндөр дагы бар, Сиздики? Мен Таластан төрөлгөм. Анан өзүм Бишкекте чоңойгом да. Анан бирок Таласта Эмесе, биз албетте жигиттерге ийгилик каалайбыз. Дал ошол жаңы топ түзүлүп аткандан кийин. Эми мен ишенгеним, балки ошол Кыргызстанда эле эмес, балким чет мамлекетке аракет кылып атасыздарбы же Кыргызстан ичинен элеби? Биз азыркы учурда ушул R&B деген музыкалдык направленияда иштеп атабыз. Анан кыргыз тили менен англис тилин уюштырып бир синтез жаратып атабыз да. Ошол синтезге аракет кылып, азыр сөзсүз түрдө бул жанр Америкада болгонуна байланыштуу биз ошол жака аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Анан көбү бизди кей-поп стилиндеги балдарга уюштырат, бирок мен оюмча чачты боеп же чачты баягындай кандай десем өрүп коюу бул болгон, буга чейин кей-попко чейин эле болгон. Ошондуктан бизди айырмаңыздар деп койсо. Кей-поп эмес. Кей-поп эмес. Корейц деп айтпашыбыз керек, э? Айбала корейцтер турбайбы дегенде. Хип-хоп десек болот. Хип-хоп менен R&B стил. Эми группа түзүлдү. Анан кийин азыркы учурда эми жашсыздар. Мындай балким иштеп баштаганда кайсы жактан акча табасыздар? Балким тойлорго чыгасыздар бул группа менен. Азыркы учурда топту толук түрдө камсыздап аткан киши мен. Толук түрдө камсыздап. Акча бар кетип атат. Кетпей атат да айтсам жаңылышкан болуп калам. Сөзсүз түрдө расходдор болуп турат, бирок анын бардыгы чыгармачылыкка. Биз жаштар бул нерсени кылбасак анан ким кылат дегендей. Сөзсүз түрдө ошондой урам менен иштеп келип атабыз. Жакшы ниет менен эле ишенип келип атабыз.
Негизи ушундай группаны түзүү үчүн канча акча кетет экен? Балким мынакей башыңыздан өтүп атса керек. Бул жактан клип тартыш керек, кийимдери, бүт балким ушунун баары да бар да. Мындай кыскача айтсам көп кетет. Көп кетет да? Көп акча кетет. Көп акча кетет. Азыр алдыда да буюрса көрүп каласыздар. Жакшы бир сапаттуу клип тартып атабыз азыркы учурда. Ошол бир кандай десем, Орто Азияда мисалы азыр бизге мисалы СНГде жазып жаткан группалардын бири бул Ирина Кайратовна деген группа да. Ошол группанын стилистикасы чыгат. Ошол регетон деген стилде бир жаңы ыр жазганбыз. Ошолорго жаңыдан буюрса клип тартылып чыгат. Анан клиби бир топ эле өзгөчө болот буюрса. Жигиттер менен кайсы жактан таанышып калдыңыздар? Эмнеден кантип? Бул жакта өзүнүн жеке аттарын айтып кетейин. Бул жигиттин аты Нурбол, бул жигиттин аты Саид. Булар экен да? Кыргыз эле жигиттер. Булар мага 2 жыл мурда келишкен, стажировкага экөө келишип, Айтпаке жаңысында жүрөлү, кеңештешип көрөлү деп. Анан 2 жыл мурда буларды алдым. Анан жылдын башында кастинг болгондо бул жигит келген, Шерли деген. Ошентип бул жигиттер 2 жылдан бери мен менен жүрдү экөөбүз. Анан бул жигит бир 5 ай болду биздин жаныбызда жүрөт азыр иштеп. Группада иштеген кандай экен? Негизи команда менен. Буюрсам бул башталып аткан жумуштар деп айтсак болот, жаңы адамдар. Буюрсам мындай съемкалар күчөйт, концерттер башталат, тойлор башталат. Буюрса. Даярсыздарбы ошондой нерсеге? Ооба, даярбыз. Албетте башында эле кыялданып келатканда эле ушуну баары билгенбиз, ойлонгонбуз. Ырчы болом деп ойлодуңуздарбы? Ооба, ушу биздин кыялыбыздын артынан жүрөбүз азыр. Кыялыбызга кичине кезден. Мен оюмча, телегөрүүчүлөр азыркы учурда көрүп атып, бир нерсеге кызыгат болуш керек экен. Мынакей 4 жигиттер чогулду. Балким азыр ырдап берише алабы, балким жан дүйнү менен кайсыларды, балким команда менен ырдайсыздарбы же өз-өзүнчөбү? Команда менен ырдайбыз өзүнчө, бирок бул жакка команда менен келгенге байланыштуу. Биз команда менен өзүбүздүн заглавный синглыбыз бар альбомдо. Таптым деген чыгарманы. Үзүндөн Бир жаңы трек. Эстеп сени отурам бул кечте, элесиң жылмайган жаным эсте, жүрөгүмдү сен элеп алдың жаным, элеп алдың, бирок жоксуң. Таптым сени, таптым, сен болсо менден алыс качтың. Таптым сени, таптым, сен болсо менден алыс качтың. Бары деле эсимде, жолукканбыз кечинде, бактылуу болуп бирге жүргөн күндөр эсимде. Сен мени таштадың, жүрөгүмдү жарала, сүйүүнүн сырларына көңүлдү сен бурбастан. Үзбөймүн гүлдөрдү, жазбаймын жомокту, бул сүйүүнүн капчыгына жалган сөздөр толмокпу. Сен мени алдадың, жүрөгүмдү жаралап, сизбедиң сүйүүмдү, сизбедиң биз сен. Эми командада ушундай стилдерлер чыгабы же балким кандай стилге көрө басым жасайсыздар? Бул азыркы ырдаган чыгармабыз бул экспериментальный чыгарма болгон. Бул чыгарманы жазганыбыз август айында жазганбыз. Как раз ошол пандемия бүтүп баягы эме болуп баратканда бул эксперимент болду. Кыргыз тили менен кандай десем, англис тилин кошуп көрөлү деген ниет болгон. Бул ырдын англисче версиясы да бар да. Англисче версиясы бар. Буюрса ошо доделанный версиясы болуп жакында чыгат да. Бул пока мындай десем бүтө элек версиясы. Кыргызчасы. Эми эфирге чыктыңыздар. Кыздар кызыгат болуш керек. Үйлөндү эле жигиттер юбилейси барбы? Жок, контракт боюнча жигиттерди азырынча Контракт боюнча үйлөнгөнгө болбойт. 5 жыл аралыгында. 5 жыл? 5 жыл Азыр канча жаштасыздар? 18. 18. Аз эле калыптыр үйлөнгөндө. Определенный бир стереотиптер бар. Ал стереотиптерден биртке чыгып айтканда, балдар азыр жаш, азыр иштеш керек. Биз иштебегенде музыкалык индустрияны ким өзгөртөт дегендей. Контракт боюнча 5 жыл контракт бар жигиттер менен. Ал контракт боюнча бизде өз ортосунда условиябыз бар. 5 жыл жигиттер иштейт. 5 жылдан кийин жигиттердин сольный карьерасы башталат. Кайра эле менен иштешет, менин жанымда болушат. Контрактта эмне жазылат мисалы? Үйлөнбөш керек. Балким дагы эмнелер тууралуу жазылат? Сүйлөшкөн кызы жок болуш керек. Определенный бир чектөөлөр болот. Сүйлөшкөн кызы мисалы эгерде болуп сүйлөшкөн кыз аны түшүнө турган болсо, анда тоскоолдук кылып дейсизби? Жок, сүйлөшкөн кыз аны түшүнө турган болсо, балдардан да каршылык жок. Түшүнүп бүткөнгө мисалы. Айталы, Шери үйлөнүп калды дейли. Срочно үйлөнүп калды да. Эмне кылыш керек бул? Түшүндүрүп баарын айтып берсе, сөзсүз түрдө түшүнөбүз. Колунда 2 баласы бар. Анда мен уже сөзүм болбой калат. Анда уже кандай десем,
сөзсүз түрдө түшүнүү менен мамиле кылыш керек болуп калат. Сөзсүз түрдө андай болуп отурган болсо, бирок андай эмес да. Эми, балким телекөрүүчүлөр кызыгат болуш керек. Сиз тууралуу деле мисалы команда чогултукта балким буга чейин тажрыйбаңыз бар беле? Иштеп көрдүңүз беле бул тармакта команда менен? Буга чейин 2017-жылы, анан 2018-жылдардын ортолорунда мен Казакстанга көчүп кеткем, ошол жакта жашап, 5 ай, 6 ай ошол жакта иштеп калдым. Ал жакта атын айтпай эле коеюн, бир студияда иштеп жүрдүм. Ал студияда стажировкада жүрдүм, анан продюсирование ошол жактан үйрөндүм десем болот да. Эми өзүңүздөр билесиздер, ал жакта бул нерсе бир топ эле өнүгүп кеткен. Биртке бул нерсеге билим менен келдим десем болот да. Алып, кандай десем, сертификат алып, ал жактан үйрөнүп, анан Билим бар. Өзүмдүн бир определенный ушул направленияда билимим бар. Мыкты. Пландар боюнча жигиттер, силерден сурагым келип турат, кандай пландарыңыздар бар? Командага кирдиңиздер. Эми буюрса иштейсиздерби? Кимиңиздердин кандай талантыңыздар бар? Балким бирөөнүкү өзгөчө, балким бирөөсү рэп жакшы ырдайт, бирөөсү балким айтып кетерсиңиздер. Шырелден башталчы. Эң аз сүйлөгөн. Биякта эме бар, Дени. Дени гопырларыбыздын көп нерсесин жазган ошо Дени да. Сөздөрүн жазат. Сөздөрүн жазат. Ошо көбүнчөсү ошолорда биз жардам беребиз, бирок эң көбүн ошо эме Дени. А бул болсо эме монтаж кылат группанын бүт нерселердин баарын жасайт, биттер да өзү кылат. Командада ошондо бүт бар экен, бирөөсү текст жазса, бирөөсү балким бит жана турса, бүт нерсе даярдап чыгат экен. Студия канча барбы студияңыздар өзүңүздөр? Бизде азыр үйүбүз бар, өзүбүздүн чакан үйүбүз, ошол үйдө эле турабыз. Төртөөңүздөр? Частный дом деген. Частный домдо ошол жакта. 5 жыл бою контракт боюнча 5 жыл чогуу жашаш керек. Эми 5 жыл бою. Ал үйүбүз азыр буюрса жаңыдан алынган ал үйдөн башка үйгө көчөбүз, бирок азырынча ал ошол үйдө туруп атабыз. Ал ошо көчкөн үйүбүздө ошол 5 жыл жашайбыз. Негизи балким мындай бир элестетип көрдүңүздөрбү? Кандай иш жүрүш мүмкүн? 5 жылга балким пландарды алдыга коюп көрсөңүз, кандай кадамдар менен жыласыздар мисалы? Азыр балким мисалы 2 жыл Кыргызстандын аудиториясын алабыз, андан кийин Казакстанга балким ушундай бир пландар болду беле? Мисалы бизде айтып кетейин, 2020-жылга чоң пландар болгон да. Бирок бул Кудайдан экен. Кудай көрсөтүп койду, жашоону башка жагын көрсөтө салды. Ошондуктан биз пландарды мондай 5 жыл деп контракттын өзүнүн условиясы бар, бирок андай мондай койгон жокпуз да. Полный 100% будем вкладываться, 100% иштейбиз и сөзсүз түрдө буйруган беребиз деген ниет менен. Эми мындай мисалы команда чогултуп атканда мындай адамдардын мүнөзүнө карайсың да, балким бирөөнүн мүнөзүнө карап иш кыласың да. Жигиттердин мүнөзү кандай экен, иштешиге оңой болду? Буга чейин жана башында айтып кеткендей, башында 5 бала болгон. 5 бала. Булардан да бөлөк балдар бар болчу, 2 бала бар болчу. Анан кандай десем, ошо сиз айткандай мүнөз деген бытовуха деп коет го, орусча айтканда. Бытовой мына жашоого келгенде адамдардын маскалары чечилет экен да. Мисалы сага келип айтып берет, Айсбек ырдайбыз, давайте иштейли дегенде. Бирок жумуш үстүнө келгенде адамдардын жүздөрү ачылып, ошондуктан азыркы бул составтын бир жакшы жери, бул балдар аябай адам маска чечилек деп койчу. Балким деп. Азыркы бул составтын бир өзгөчөлүгү балдар адам келишиктүү биринчиден. Анан бири-бири менен бат эле тил табышып кетти. Жана буларды азыркы учурда мен 100% ишенем, чыгармачылык эле кармап турат. Азыр мындан тышкары сөзсүз түрдө үйдө армия деген нерсе бар, азыр булардын жаштары ошолго келип калды. Бирок булар өзүн 100% чыгармачылыкка беришти. Сөзсүз түрдө балдарга да рахмат. Жигиттердин өздөрүнүн сапаттары, мисалы өзүңүзгө кайсыл жигиттердин сапаттары жагат? Кимдин мүнөзү кандай мисалы? Баарынын эле сапаты жагат. Баарынын өз жагы менен жакшы да. Мисалы үчүн бул идеяларды табып коет. Мээбиз туман болуп кеткенде, эмне кылабызды билбей калганда келип идея ушундай кылалы, мындай кылалы депчи команда. Айсбекке келип көңүлүбүздү ачып турат, кегерде чөгүп кетсекчи. Келди, менен шаурма силерге да иштейли. О, Алишер болсо аябай тырышчак бала. Аракетчил. Үйдө бардак болсо, бул жаман көрөт да, аябай элечи, үй бардак болуп кеткен. Чистоплотный да, аябай. А бизге баары биз болуп бул жиңелип кетет, бардак болуп кетсечи, шуну айтканда. Мындай үйдө эмес да, шкафында ачып туруп көрсөңүздөр, прям по полочкам турат да. Биз кийимдер, ким тамак жасайт анда? Тамакты мен жасайм, бирок ал болуп кете бербейт, постоянно боло бербейт. Кээ бирде жолдо баягы репетиция алып жүргөндө мына бат-бат эле тамактан алабыз, бирок основной өзүм жасайм. Өзүм жасап, крупный тамактарды. Ошондо тамактарды мыкты жасаңыз, тазалык тармаган Алишер, анан тамне. Нурбол деген жигитибиз бар, бул Айтин, мындай кандай десем, инстаграмыбызды карап турат. Бул инстаграмда беспорядок жаман көрөт да. Всё должно быть идеально, мондай киргендечи, всё должно быть идеально, видео, прям баарын карап турат. Мисалы, азыр эми инстаграмга киргизип баштаганда элдерди бир аз болсо элдерге жардам бериңиздер да, дайра деген группа чыгайын деп атат дегендер. Кандай элдерден балким
смстер келип атат, колдоо көрсөтүп атабы же балким ойлорун айтып атабы? Азыркы учурда аудиторияларыбыз бул сөзсүз түрдө 13 жаштан 16 жашка чейинки кыздар биздин аудиториябыз. И чакан өзүбүздүн бир аз да болсо фанаттарыбыз бар. Уже бар. Биз фан аккаунттар ачылып атат. Мне кажется бар десең. Анан биз колдоп жазышат, биз жөнүндө мем деп коет, мемдер тартып өзүнө киргизишип, колдошуп, аябай жылуу сөздөрүн жазышат. Ал сөзсүз түрдө бизге дем берет да, сөзсүз түрдө дем берет. Алдыга жылганга бир кандай десем бир мотивациябыз андан да күчтүү. Сөзсүз түрдө ниетибиз чоң, андан да көп адамдар бизди билсе экен деген ниетибиз бар. Ошол. Эми жашыңыздар тууралуу кызгат болуш керек. Канча жаштасыздар? Ким канчада? Менин жашым 24-тө. 24. 24-төмүн. 18-де. 18. 18-де, 19-да. Кайсыл ырдан? Лейдине кет, лейдиге кет. Эй! Я. Денеңди козголтуп биле, леди, тартынбай билегин. Леди, денеңди козголтуп биле, леди, тартынбай билегин. Леди. Менимче мен жакшы кылмак окшойт. Жигиттер, негизи ийгилик каалайбыз эң башкысы. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса биз ишенебиз, ушул балким жаңы клип тартылса, ушул бизге алып келип презентация кылсаңыздар, балким менимче кыргыз элине да кызык болуш керек. Сиздерде азыркы учурда бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Камера сиздердики, эки камера сиздики. Бардыңыздар, балким өзүңүздөрдүн каалоо тилектерди айтып, өзүңүздөр бир мощный эфир кылсаңыздар болот. Мен баштайын. Мен бошмун, мен Азиком. Кандай десем, бардык бизде азыр ушул эфирди көрүп жаткан бардык көрөрмандарга айткым келет. Биринчиден бактылуу болуңуздар, сөзсүз түрдө. Кандай гана нерсе болбосун, сыртта бактылуу болуңуздар. Жай гана аракет кылыш керек жашоодо. Аракет кылса эле адамдын колунан бардыгы келет сөзсүз түрдө. Анан биздин чыгармаларды угуп, кичине колдоп коюңуздар. Мыкты, келиңиз. Мен деген үйдөлөрүмө, ата-энеме, анан эжекелериме ыраазы айткым келет, туугандарыма. Мени колдоп келген досторума баарына. Ушул деңгээлге келгениме силердин жардамыңар үчүн рахмат силерге. Мен айтарым, мени колдогон адамдарга ыраазычылыгымды билдирем. Мен ыраазымын аларга. Мени мындай көп жылдан бери колдоп келгенде, ушундай деңгээлге чейин жеткениме рахмат силерге. Апа, ата. Мен эфирдемин. Мен эфирдемин. Апа, ата, чоң рахмат сизге. Мени чоң айтканыңызга, буюрса кубанычтарды, жакшылыктарды үйгө алып келем. Ушу кааларым Кыргызстанда тынччылык болсун, береке болсун дегендей. Жакшылыктар болсун. Ыйман боло берсе эле баары жакшы болот. Буюрса баары жакшы. Негизи менде мындай суроо пайда болду. Экөөңүздөрдүн прическаңыздарды ата-энеңиздер көргөндө кандай кабыл алды эле башында? Мен башында мындай эмес болчу да турабы. Кандай кабыл алды эле? Башында көргөндө эми каршы болушкан. Эми бул эркекчикке жатпайт го депчи. Анан көндүрдүк да. Сиздики кандай кабыл алды? Мени башынан экен. Мен мамам жакшы эле кабыл алган, бирок мындай айткан да. Байка көчөдөн балдар сабап кетпесин. Ал жөнүндө да кечиресиз, ал жөнүндө да балдар менен биз ар дайым сүйлөшүп турабыз. Баарына түшүндүрүп турам, бул артист кандай десем, бул жашоодо аферист болбош керек да. Бир өзүмдө бир ураным бар, понятиям бар. Мисалы, сен ырдап аткан ыр менен сен сырткы келбетиң мисалы жарашпай турса, анда сен аферистсиң да, сөзсүз түрдө. Ошондуктан мен бардык музыканттарга айтып кетмекчимин, аферист болбоңуздар. Негизи аферисттени биз эми акчаны алдап кеткен адамдар айтабыз го, аферист. Ар кандай понятиясы, ар кандай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин New TV шоу программабызда түз эфирде Дайра группасы болду.